Биз эфирибизди улантабыз. Бүгүнкү биздин эфирде түшкү маанай, сиздер менен Эмбек болот кызы Аяна. Бүгүн биздин эфирде өзгөчө конок, алып баруучу, куудул, сатирик, деги эле көп кырдуу талант, ырчы, автор. Бүгүн бизде Борончу Кудайбергенов. Кош келипсиз. Салам алейкум. Саламатсыздар. Алгач эле сиздеги аз болуп чыгаткан жаңылыктар жөнүндө, азыркы учурдагы мен чыгармачылыгымдагы жаңылыктар. Азыр күзүндө той сезон деп коебуз. Күзүндө болсо тойго августтан баштап жаңы жылга чейин тынбай тойго иштеш керек болуп калат. Концерт койсок деле ошол учурда элдер тойлорду күзүндө берели дейт го. Ошол себептен баары эле концертке убактысы да болбойт, шарты да болбойт. Анан бышыкчылык, той берип алалы деп эле анан баары эле ошол тойго кетип калган болот. Анан концертте ошондо биз негизи жазда баштайбыз. Мына ушул жакында мына айымдардын майрамына карата, эркектердин майрамы анча деле не важныйраак, ошон үчүн көп деле концерт койбойбуз. Эркектердин майрамы аябай суук болуп атат деп кечээ бирөө жазып туруп болчу. Үчүн жөн эле коюп эле жаз майрамга эле даярдана бербейли дегендей болуп биздики азыр суук аралаш болуп өтүп кетти окшойт. Ошол 8 марттан баштап жайга чейин концерттик сезон кылып койсок болот. Анан майдан кийин концерт койгонго да болбой калат. Себеби баары талаачылыкка чыгып кетет. Жер айдашы, тоого чыгып дегендей. Ошондо сиздер концертти жерлерге, областтарга коесуздарбы же Бишкек каласына элеби? Жок, эми бизде мындайча айтканда биз тамашалап мынтип коебуз. Биздин эмебиз азыраак Бишкекке коебуз, таянганыбыз Ошко коебуз, Жалал Абадка коебуз. Негедир эле анан кийин Нарын, Ысык көлгө центрине гана коебуз. Башка жактарга кое албай калабыз. Анын үстүнө Ошто, Жалал Абад, Токтогулдан өйдө көздөй ар бир ай сайын жаңы программа даярдап барабыз. Ай сайын барсак эле кайра ай сайын ошол эле көрүүчүлөр мындай жакшы баалайт да. Ошол себептен концертибизге келип турат. Эмне себептен эле Нарынды, көлдү, тияк бияктарды кыдырбайсыңар деп айтып коюшат. Кыдыра эле дейбиз. Анан концерт коюп барып калганда баягы расход деп коет да. Арендасы тияк бияк анан киши аз келет, жаппай калат. Анан ар бир жердин ошол өзүнүн дагы учуру болот. Мисалы, жанакы сезон сыяктуу айтып атпайсызбы? Жаңы жылдын алдында Караколго концерт коюп барган киши баары күйөт деп коебуз. Анткени баары ошол 20-сынан баштап 30-на чейин корпоратив болуп кетет. Бүт корпоратив кетип калат, концертке эч ким кирбейт. Жаңы жылдан кийин коюш керек аяк. Элдин баары эс алып жатат го. Ошол убактарда дагы Ошко мисалы кече Тынар экөөбүз өткөн жаңы жылда 7 күн Оштун өзүндө эле койдук. Анан 2 күн Жалал Абад ушундай да. Анан жылуу жерлерге, кыштын күнү жылуу жак болгон жерлерге кое алабыз да. Калган жерден эл келбей кое берет ушундай. Жакшы. Анан жаңырларды аябай көбөйтүп атам. Бир 15 болуп калды окшойт. Бир альбом 20дан ашыгыраак кылып бир альбом кылайын деп аракет кылып атам. Ошто Майрамбек деген жигит бар, аранжировщик. Ошонун фантазиясы, жөндөмү дегендей, жазуу стилдери аябай жакты мага. Ошону менен иштешип атам. Казактын Кайрат Нуртастын Сени сүйөм деген ырын интернетке да чыгып калды го. Ошол жигит менен баштап калдым дагы. Анан ошондон кийин ошол жигит менен иштешип калдым. Анткени себеби жазгандары эмелери менин немеме туура келди да. Жүрөгүмө жакыныраак дегендейчи, жакшы жазат экен. Ошону менен иштешип атам. Эгер кимдер кызыктар болуп мындай мурдагы ырлардан эмелер айырмаланып калыптыр деп айтышат го. Ошол сыяктуу азыр аябай көп ошол 10 чактыдай ыр болду. Ашты окшойт, 10 чактыдан ашып кетти го. 15 болуп калды го. Ушул ырларымды да көбөйтүп атам. Көпчүлүгү менен мындай кудул катары кабыл алышат да. Бирок өзү биринчи Чубак Сатаевдин Арман деген ырын ырдап чыккан. Жанында шылдырак чертип ырдачымын. Анда силер төрөлө элек болсоңор керек. Мектепте окуп жүргөнсүңөрбү ошондой да. Арман деген аябай катуу популярный болгон. Ошондо Чубак Сатаев Бишкекте филармонияда 18 күн концерт койгон катары менен суббота воскресенье 2ден сеанс. Ошондо биз Бишкекке
1 ай концерт койгонбуз. Азыр менмин деген ырчаларым чогулуп спорт сарайга 2 күн киши толтурушта кыйыныраак болуп калат. Ал кезинде дагы учур да башка болчу. Таланттарга мындай көбүрөөк маани беришет эле. Гастроль деп калдыңыз, анан айтып атпайсызбы, көл жакка барсак күйүп калабыз деп. Анан гастрольго ушинтип барганда дагы кызыктуу окуялар болсо керек Эми көйлө болот, бирок ушул обычно ушул экен сурасы эле баг. Ушул гастролдо жүргөндө айтып каласың, ушул экини тиги эстеп коюш керек экен, кызыктуу болду деп койсуң, андан убакыт өтүп кеткенден көп да көпчүлүк неме болуп калат анан. Унутуп каласың да. Кече күнү Ырысбек Жантөреев деген жигиттин 50 жаш концерти болду кечинде филармонияда. Анан кечиндегиден ошо Ырысбек жөнүндө эстеп кеттим да. Администратор, уюштуруучу негизи алдыга барып концерттерди уюштуруп, алдыда жүрүш керек да. Анан биз барганда баарын даярдап, анан тосуп алыш керек да. Милдет ошо да. Анан мен Жарашбек деген досум бар, менин концертимди уюштурат. Кара Балтага концерт уюштуруп, анан өзү уюштуруп коюп кечигип калыптыр да. Анан Кара Балтага тиги Фучиктен кетет эмес машина. Ошол жерде машина тосуп туруптур. Анан биз өзүбүз машина менен баягы артисттер чогулуп алып кетип атсак турат, администратор чанан. Эмне кечигип калдым анан түш деп түшүрө коелу десек, балдардын баары отуруп алышкан экен. Анан аркасына отургузуп койдук да, аркасына ачып, аркасына отургузуп койду. Анан кетип атсак тиги Ырысбек Жантөреев мындай эмеде жашоодо аябай тамашакай жигит да. Анан менден сурап калды, айке, негизи администратор алдыга барып уюштуруп туруш керек деди. Анан эчтегедил оюмда жана, алдыда барыш керек да десем. Биздин администратор артта келатат го деди да. Мындай күзгүдөн карасам, аркасына мынтип алып отуруп атчы. Балсарында. Баягы гастролдо жүргөндө көп кызыктуу окуялар болот. Тиги биздин да берки досумуз өндө Анвар деген жигит бар эле. Мындай азыр Ырысбекти эстесем ошону эстеп кетип атпайм да. Сүйлөгөндө мында ойлонуп сүйлөсүң го бирдеке, анан ойлонбой туруп жооп берген адамдар болот го. Ошол сыяктуу алда ошондой тамашакай жигит элем. Гастролдон келатып батпай, ал кезде мындай транспортубуз жок болчу, анан жалдайт элек. Анан бир Москвичти жалдап алганбыз. Анан Москвич жалдап алып, ичине 7 кишиби ушундай отуруп алганбыз. Тыгылып эптеп отуруп алып келип атабыз. Поскайден гай тосуп калып баягы тосуп калып эле эңкейип карап. Ал деле мындай көпсүңөр го, мындай киши көп турбайсыңар, местадан ашыкча деп айтам, эңкейип кирип эле карап туруп эле. Ашыкча адам бар экен го деди да. Десе Анвар шарт эле. Ашыкча адам жок, жалаң эле артисттер деди да. Десе күлүп эле. Айда бергиле депчи. Мен тиги көлдү көздөй кетип атсак, гастролго кетип атсак, гай тосуп калат, мен аркасына чарчап аркасына жатып алайынчы деп тиги балдардан бирөөсүнө, артист балдардын бирөөсүнө айдатып койгонбуз да машина. Анан айдап кетип тосот. Тоссо гастролго кетип атабыз дегенде дейт анан. Мындай эле жеңил машина менен кетип атабыз анан. Ким менен кетип атасың, кайсы артист дебей. Десе, Борончу эке дейт да. Анан мынтип машинаны караса, ал экөөбүз эле болчубуз, башка эч ким жок болчу. Мен аркасына жатып алгам. Анан ал гана Борончун көрүнбөйт го. Десе анан берки деле артист да. Сени тукат дейт. Борончу турганда көрүнбөйт, анан жатканда эмне көрүнбөгүлө десе, болду бара бергиле. Эң сонун сизди баарысы эле тамаша жаатында жүргөн адам, сатирик, кудул деп таанышат. Жаш муун деле негизи, улуу муундар деле баарысына эле таанымал болуп калдыңыз. Анан көбүнө эле таанымал же билбесе керек, сиздин бул жаатка кантип келип калганыңыз, сиздин устазыңыз ким, тамашаларды, бул сатираларды кантип жазасыз? Өзү мен ырдап жүрчүмүн деп атпайм ба? Өзүм бала кезиштен өздүк көркөм чыгармачылыгы деп ар кайсы кружокторго катышып, Бишкекке чейин келип, ыр конкурсуна катышып, ыр жаатынан келип катышып кеткен учурларым бар, дипломдорду алып ошол кездечи. Ошентип ырдап жүргөм, анан ошол армиядан келгенде Кыргыз автомаш деген заводдо иштейт элек. Ошол жердеги көпчүлүгү эле артист болуп кетти. Бир группа бар болчубуз, Ак Тилек деген, ал Талай Бектурганов деген жигит каза болуп калбады. Ошол Нурлан Тилебаев деген дагы ЛТРде иштеп жүргөн жигит бар го. Ошол мен
Кыргыз жимиси деп коет, Болотбек Алымкулов деген. Ушу төртөөбүз бир групп болчубуз. Заводдо иштечүбүз, грузчик болуп. Анан ошондо эле концерт кое берчүбүз. Мен алпарчу болуп, анан тигилер чыгып темирлерди жыйып алып сахна кылып алып эле, анан кийин өзүчө эле элдер отурат деп эле чыгып алып ырдай эле ушинтип төртчүбүз. Анан ошонун баары артист болду, кийинчи анан баягы эмесинде аракет кылыпчы. Ошентип жүргөн Чок Сатаевди таанышып калып, мен бир тойго барып эле арман деп эле аябай популярный болсо ырдап атсам, тамада келип айткан да, ошондо эсимде жок, кайсы тамада экен. Ишенкул байке эле. Биякта тиги автор отурса сен эмне ырдап атасың, башкасын ырдабайсыңбы деген да. Анан аңгыча автор карап отуруптур, ошондо мен ырдап атканымчы. Бир жаш бала чыгып ырдап атат да. Анан карап, анан кийин айтып калды, неме депчи. Сен жакшы ырдайт экенсиң, мен менен эме ырдабайсыңбы деп калды. Мен өзүм артист болсом деп жүрсөм, анан эле ошол учурдагы эң популярный болуп аткан Чок Сатаев болсом, өзү жүр ырдабайсың деп атсам, артист боло албай жүргөн. Макул деп эле көлгө гастролго кетебиз десе, кошулуп алып кетип калган, заводду таштап коюп эле. Мен кеткенден кийин эме уволить этип салыптыр. Бир ай гастролдоп жүрдүк. Азыр Золотой фонддо көбүсүнүн 17 ырыбыз жазылган. Чок Сатаевдин. Мен жанында экинчи голосду алып ырдачымын. Ошентип жүргөн кезде анан концерт алып барыш керек болот да. Анан концерт алып барыш керек болот. Анан концертти алып баруучулук кылып чыгып, Чок Сатаев чыгат деп анан бирдекелерди. Анан ошондо айтат эле Чок. Кичине ортосунан чыгып эле кирип эле мен костюмду алмашканча болбой эле кайра эле Чок Сатаев чыгат деп ушинте бересиң. Бирдекелерди айтып, күлдүрүп, кичине ушинтпейсиңерби? Интермед ойнобойсуңарбы деп ошентип. Каныбек деген байке бар. Макул да, анан кийин интермедиа жасап ойноп аттык. Бирдекелерди солировать этип, жалгыз чыгып сүйлөп, ушентип күлдүрүп ушентип жүрдүм. Анан эл күлгөн сайын эме болгон сайын, жакшы турбайбы? Дагы элди күлдүрүш керек экен, көңүлүн көтөрүш керек экен деп жүрүп эле анан өзүң жасасын. Негизи эле биздин кудулдардын баары эле өздөрү чыгарган чыгарманы өздөрү жазышат. Жанагы чогулуп алып биз ойногон эмени Рахман Разыков көп жазып берет эле. Андан кийин өзүбүз чогулуп отурган эле, сен мындай кыл, тигин идеяны көрдүң да, давай сен тиги боло кал, бул боло кал, кел минтип ойной калалы деп атып ошентип чогулуп жасабыз. Бирок могу жалгыз чыгып сүйлөп жүрүшөт го, ошол балдар өздөрүнүкүн бүт эле өздөрү жазат. Бизде мындай жалгыз неменики жазып бериш, сатирик бизде жок да. Мисалы казактарда Турсунбек жакшы чыгып атпайбы аябайчы. Турсунбектин немкин бир 7-8 киши жазып берет. Ошон үчүн эме да, оригинальность андачы. Бир адамдын ою башка, эки адамдын ою башка. Мен айткан нерселерди мен өзүм туура экен деп, же акылым жеткенине жараша, жөндөмүмө жараша, интеллегиме жараша бир нерсени ойнойм да тура. Ошондой эле да. Ар бир адам, ар башкача адам, ар башкача көз караш менен жазып берип турса, башка нерсе да. Ошон үчүн ушундай сатириктер болсо жакшы болот. Иштешет элек да, эл арасында ушундай сатириктер болсо иштешет элек. Себеби дегенде элдин арасында таланттар аябай көп да. Комментарийлерин жазгандарын көрүп алып эле боор эмес болуп калат, кээ бирлеринчи, мисалы аябай таланттуу адамдар көп. Көрүнбөй бирок мынтип жазып берип, гонорарын алып дегендейчи, ошентип иштеше турган адамдар болсо жакшы болмок да. Анан кыздардан дагы биз ушу сатира ойногонго издеп атабыз, көп чыкпай атат, бошобой калып атат, кээ бирлер бар. Могу тиктоктордон ойногон дагы кыздарды көрүп калабыз, мындай аябай образдарды берипчи. Анан ошолорду чакырып сүйлөшүп көрсөк, студенттер болушат, очень окшот алар, бошобойт. Же башка жакта айылда жашайт, турмушка чыккан, гастролдоп биз менен жүрө албайт, ушундай да. Бизге деген ошол гастролдоп кошо жүрүш керек болот да. Антпесе чыгарманы теоретический эле болуп калат да. Практика керек да. Ошон үчүн кыдырып концерт коюп, кээде бир сатиралар чыгарабыз. Аны кыдырып келгенден кийин ал сатира вообще башкача болуп пышып калат. Ага чейин элдин баары уже эмеге тартып берип. Азыркы учурдун эң бир жакшы жагы дагы ушул, жаман жагы дагы ушул да, телефон. Телефон азыр сен бүгүн жаңы чыгарып туруп, оштон концерт баштасак тартып туруп соткага чыгарып берет. Кайра аны биз кыдырып нарынга, тияка, бул жака концерт коюп барсаң эле эскини кое башташты дей берет да. Ушунусу жаман да. Илгери андай эмес болчу да. Илгери бир интерменен бир жыл кыдырат болчу. Анткени баарын толук көрсөтүп бүткүчө аны эч ким көрбөйт эле да. Ошондой болчу да. Анда жалкоо экенбиз бирок бир чети.
Азыр элдер көрүп коет, муну көрүп коюшту, муну башкасын чыгарыш керек деп ошентип бересиң да. Артист болуп деп атасыз. Бул чындап эле оор түшүк болсо керек. Артист болуп ушинтип элдин назарында болгон дайыма жолдо кетип атсаңыз деле таанышса керек элдер, сүрөткө түшүп алалы, автограф дегендер. Аны айтсаңыз, негизи эле бунун түшүгү оор болсо керек. Убагында сиз эле кетем же болбосо бул чөйрөмдөн тажадым деген убактыңыз болгонбу? Ооба, ал азыр деле болот. Не то что мурда деле эмес. Мурда кыйналып жүргөндө ого өтөр кетем. Огойчо башка эле ишти иштейинчи артистин тойдум дейт элем да. Азыр деле туруп ушул элдерден мындай негативный немелер айтылса, неме болуп калса, эмнеге артист болуп жүрөт экен депчи. Мындай эме болуп кетесиң да. Мен пендесин да баары кулагың укканын, көзүң көргөнүнө жараша реакция бересиң да. Ошол сыяктуу артистчилик жолу эле койсом болмок экен депчи. Бирок башка иштен иштеп көрөйүн десең, өмүр бою ушул жакта жүрө бер, көнүп калгансың да. Ырыскыңды да Кудай таала ошентип жазып койгон экен. Ушул эми ар бир адамга Кудай өнөр бердим дейт. Ошол өнөр аркылуу өзүңө бейишке жол таап ал деп коет го. Жакшы иштерди кыл, соо иштерди кылганга сага өнөр бердим. Кандай өнөр болгон болсо ошонун жакшы жагын кара деп айтат го. Ошон үчүн колдон келсе сахнага чыксак, ошол бир элдерге, коомго жакшы болсун үчүн коомдогу терс, туура эмес болгон нерселерди алып чыгып ойнойбуз да, негизгиси, максатыбыз. Анан артисттин иши туура эмес, анан артист экенсиң дегендей болуп олошот го. Бирөө деле туура эмес кылса артист эмес экенсиң деп башташат го. Бирөө жылдыз деген ким десе айтат го. Биринчи таанылганга аракет кылган, кийин таанылгандан кийин таанылбаска аракет кылган адам деп коет го. Сыйырдай. Аны да көтөрө алган киши көтөрөт. Көпчүлүктүн мени ошол Чубак Сатаев тарбиялаган, ал киши абдан жөнөкөй болгон, такыр көтөрүлгөн эмес, ошончолук жылдыз оорусу менен ооруп дегендейчи, андай болгон эмес ал. Улук болсоң кичик бол дегендей адам болгон. Ошон үчүн ошону ээчип жүрүп тарбиялаганмын. Мен ошондо андай мүнөз такыр жок. Анан шедирейип эл сыйлап койсо, кайра элге мынтип боюн көтөргөн, түшүнүгү мындай азыраак же неме болгондо эле кесиптештерим толтура. Бирөөлөр үйүнө барып болгон тамагын алдына коюп сыйлап атса, ошону мынтип кайта мынтип көзүнүн үстү менен карап, ушундай кантип болсун деп. Мен андайларды аралашып жүрөм. Өзүнүн үйүнө барсаң, бир чыны чай бергенге жарабаган артисттер бар. Ушул кезге чейин киши сыйлап көрбөгөн эле артисттер бар, мен тааныйм да. Мындайчы. Анан эле постоянно сый берип жүрүп эле ушу мени сыйлаш керек деген түшүнүктө да калып калган адамдар бар да. Мисалы, дайыма бирөө сыйласа көнүп алат экен дагы, ал мен деле сыйлап коеюнчу да акча чыгарып мынтип сыйлаганга көнбөй калган да. Баардык жерге барса эле мен сыйда жүрүшүм керек деген түшүнүктө түшүнүп алган. Анан өзгөчө ошо мен мындай көп сыйлай бербейм, ошол кесиптештеримден дагы. Эл көтөрмөлөсө кайра элге мынтип теңирейип анан кийин сүрөткө түшөбүз десе унчукпай туруп беребиз. Психологиясы деле көнүп калган өзү. Сүрөткө түшкөндөн баштап эле настроениң мынтип турса деле бир сүрөткө түшөбүз, жана интернетке окшоп эле. Эле жыймай элечи. Анан төө жетелеген силе ар жетелеп, бер жетелеп сүрөткө түшө беришет. Ар кимдин пикири ар кандай, кээ бирөө эркелетем деп, кел, турчу мерге сен менен сүрөткө түшөм мен деген адамдар бар. Урушуп кетет да кээ бирөө. Сен кимсиң депчи. Анан ар кандай да көпчүлүк анан унчукпай сүрөткө түшүп коебуз. Анткени ал тараптан карайм, менин өзүмдү менин психологиям. Анын ордунда мен болсом, балким кандай болот эле. Анын ордунда мен болсом кичине бир маданият турак мамиле кылат элем деп коесуң. Же болбосо анын ордундагы түшүнүгү боюна карап көргөндө, сен мен аябай түшкүсү келип атат, ошон үчүн келип түшөйүнчү деп атат деп түшүнөсүң. Анан кээ бирөө айтат мындай, недоступныйраак болушуң керек элдергечи, ошондон анан сени ого өтөр эме кылып турат, сыйлап турат депчи. Анан бир чети андай биздин табиятыбызда же биздин мурдагы тарбия көргөн адамдарга ал туура келбейт экен, бирок азыркы жаштарга ошо туура келет экен. Анан тескери нерсе кылсаң азыр популярный кыласың, жакшы нерсе кылсаң популярный болбойсуң да. Өзү ошондой антирекламаны же болбосо мындай хайп деп жана туура эмес нерселерге көбүрөөк көңүл бурат экен. Ошол биздики менен ошо айырмасы ушундай да. Жаш кезиңизден бир эле суралы. Сиз бизде кыргыздарда бар эмеспи, элим эмне дейт, кошуна эмне дейт деген.
Сиз ушул чыгармачылык чөйрөсүнө жаңы гана аралашып баштаганда жакындарыңыз, ата энеңиз кандай көз карашта болгон, колдошконбу сизди? Биздин учурда артист дегенде мындай карайт эле да. Бар шаарга барып окуп тапшырсаң өтүп кетесиң. Анан болбосо завод, фабрика бирдей жерлерге бар иште. Эгерде такыр ага да албай койсо артист болуп кетесиң да. Мындай эч кимдин колунан келбей калган, эчтеке колуңан келбей калганда артист болосуң да дегендей түшүнүк болчу да. Биздин учурдачы ошон үчүн артисттикти мындай неме карайт эле. Бирок мен эркекмин да. Эгер может кыз бала болгон болсом, анда айтмак. Эмне кыласың артист болуп, токтот ал нерсеңди. Артист болуп сен бизди уят кылып атасың деш керек болчу ал кездечи мисалы. Анан эркек бала болгондон кийин алмайм. Артист боломбу, заводдо иштеймби, эмне кылам, ал кызыгы деле жок болчу ал кезде ата энелергечи. Главный сен иште, же оку, аракетиңди кыл. Даже керек болсо шаарга калбасын деп, шаарга барып келе турган, бир эле күн жашай турганга жете турган акча берип койчу да. Себеби бир күн келип окууга тапшырдык, документибизди тапшырдык, андан кийин квартирага жашайлы деп неметип 2 күн квартира таап жашадык. Акчабыз түгөндү, башка иш кылайын десең иш жок. Кайра артка кетиш керек болгон. Артка көздөй барганда анан эме деп коет. Эмең суудубу депчи. Көксөң суудубу, ындының өчтүбү деп биздин нарындыктар айтмакчы. Шылкыйып калсаң бар эми малды кайтар деген. Ата энелер колдон келсе, эми алардын ою боюнча кыйналып мындай жактарда эмне кылат? Андан көрө эле үй турса, мал турса, ошол малын кайтарып ошону ээлеп калып эле ошол жерде жашап калса экен деп. Алардын ою боюнча, өздөрүнүн көз карашы боюнча ал туура болчу да. Башка жакка кетирбей, анын үстүнө жаныбызда болсо деген сыяктуучу. Мен болсо армиядан деле ошол жерден бекер окууга чакырса да калып калайын десем, урушуп калба депчи. Жөн койсо болмок экен, мен армиядан деле ошоктон окуп бир кесиптин ээси болуп дегендейчи. Ушундай неме болмок экен да. Азыркы убакта шакирттериңиз барбы? Менин шакирттерим деп деле неме кылбайм, алар өздөрү айтпасачы. Бар балдар бар, мен көп эле балдарга колуман келишинче жардам берем. Бир эле тиги эме эмес, куудул эмес, ырчыларга деле жардам көп эле тийип жүрөт. Анан алар мени устатым же агайым деп өздөрү айтпаса, бул менин шакиртим деп дегенге билбейм ал кандай болуп калат. Өздөрү ошо келгенде интервью алып атканда агайың десең, может ушул деп ошолор айтып калышы мүмкүн да. Демек, сизден үйрөнгүсү келген адамдар бар, Жок, көп эми ал. Эмне элдерге окшоп сиз да курс ачып албайсыз? Мен өзү артист болбосо мугалим болмок болушум керек деп ойлойм да өзүчө. Себеби мындай бирдекелерди түшүндүрүп, бирдекелерди айтып, ушундай китеп окуп, биз баягы китепке окуп чоңойгондордонбуз да. Азыр деле ошо бирдеке болуп калса китеп кармайбыз. Анткени интернет жакшы. Интернетке пайдалуу керек болгон учурдан кирип алып койсоң болот. Бирок интернет менен китептин айырмасында интернет эсте калбайт. Мимолетный бир источник информация да булар. Телефончу мисалы. Аны менен жашап, аны менен ал адам окуп атканда ошол мээсине, немесине толук сиңириш керек. Ошончо ал эсинде калып калат. Эртеден кечке чейин мына бүгүн эртеден кечке чейин TikTok'ту, Facebook'ту кара. Анда санда эле бир жаңылыктар мээңде калып калбаса, көпчүлүгү калбайт деле. Эгер ошол тиги эмедеги жаңылык сенин бир жүрөгүңө бир тие тургандай, бир таасир тие турган болуп калса гана эсинде калышы мүмкүн. Ансандай бирөө митип коет дейт. Менде аябай пайдалуу кеңештер, ушундай болгон сөздөр аябай көп сага берейинби? Мен аны өзүм пайдаланбайм деле деп коет дейт ансандай. Көп эле окуйсуң, бирок сиңбейт да. Эгерде ошону кино көргөн сыяктуу, бирок кинону эстеп каласың го. Вот ошо кино, китеп сыяктуу болот да. Мисалы Индияда көрүп алып күлөт элек, жанагы мушташса деле, кол тийбесе деле, ырып кетип эле, анан минтип эле. Көрсө алардын саясаты боюнча кинону жөнөкөй кылып, анан бай кедей кылып, анан теңсиздик менен теңсиздикти көрсөтө турган китептин ордунан пайдаланышат экен да. Алардачы ошондой. Ошон үчүн бизге алар татса дешевый болгон сыяктуу эле дей берет го. Жок, ал эстеп калсын. Бай кантип көзү менен көрсүн, бай кантипти кордоп атат. Тиги ал жерден насилияны көрсөтүп, обязательно сайып, кесип салып, азырайбай укмуш кылып көрсөтөт. Андай кылбай эле кичине мындай.
колу тийсе тийбесе учуп кетет, ушундай кантип болсун дей берет элек. Көрсө эле просто эле уруп атат, ушинтет, минтет деген эле мааниде экен го. Ошол сыяктуу эсте каларлык нерсе болсун үчүн китепти окусаң, китепти окугандан кийин кайра дагы. Кайра аны өзүң кайра да жазсаң, өзүңдүн оюңду кагазга түшүрсөң, анан ошондо толук сенин өзүңдө калып калат биякта. Записьте калып калат. Анан кийин бирде болбосо бирде бир ошол жөнүндө информация болуп калса, тарс этип ушундай кылып чыгар. Кудай таала эми биздин эмебизди аябай жаратып койгон да. Азыркы көп информация бул адамды чарчатып берет. Мен өзүм ушуну телефондон ушунчалык чарчап калам, эми телефон биз пайдаланышыбыз керек болуп атат. Биздин ишибиз ошондо болот. Мына артисттер өзгөчө информацияларды карап турушубуз керек, бирдекелерди киргизишибиз керек, жаңылык киргизишибиз керек, бирдеке тартышыбыз керек, бирдеке сүйлөшүш керек, ага жооп берип коюш керек, сага келген нерсеге ответ берип коюш керек. Ушул сыяктуу эми азыркынын аябай пайдалана турган нерсеси болуп атпайбы? Бирок ушундан эс алсаң, эркин кадимкидей эс алып калат. Мына айылга барганда, жайлоого барганда бир 20 күндөй телефон такыр өчүрүп койгом да. Биз ушундай больной болуп калган экенбиз, ошондо сезесиң да, минтип эле карбаласыз да эле. Ар бир 2 мүнөт сайын, 5 мүнөт сайын эле минтип эле. Ушунусуз жашай албай калыппыз да такырчы. Анан бирок ошентип жүрүп бул жок эс алгандан кийин ошол 20 күндүн ичинде топтогон энергия мага 1 жылга чейин ушунча бир энергия берген да. Бул ушунчалык эмеге зыян экен да. Көзгө, нервге, ден соолукка, баардык нерсесине. Ошон үчүн бир сыртка эле ошон үчүн ошол улуулар эмне эле тынчтыкты каалап калат экен десе, көп нерсеге таң бир нерсе болсо аябай катуу сүйүнбөй, бир нерсе болуп калса өтө аябай кейибей эле ошол нерсени көрүп, тажрыйбалуу болуп калгандан кийин анан негативный нерселерди көп кабыл алгысы келбей, ошон үчүн тынч болуп калат экен да. Өзүм возрастыма келгенде ошондой байкадым да, мурда ата энелер. Ай тынч тургулачы, үйдө эле ошентип эле. Эмне болуп жүрөм, тынч болуп үйдө эмне. Кыйкырып ойносок болбойбу? Эшкечи ойногулачы деп коет го. Десе эле анан кийин тамак ичип атканда эле ары бери жүгүрө берсең, эй тамак ичкенче отуруп турсаңар болот деп эле. Көрсө ар бир нерсеге маани берип, анан возраст болуп калганда дагы мындай кайра гастролдо жүрүп жер кыдырасың го. Бала кезде такыр эчтеке иш жок, ошондо раматылык жок. Мынтип айтат эле, турчу. Чычкандан өтүп кетип атканда токтогул да. Туруп карасаң боло. Карачы кандай гана сонун табият. Токтотчу жерден токтотуп алып, тиякты карап, бир жараткан ыр болуп калса, кыйкырып, ырдап, көрсө ошол ар бир нерседен рахат алып, эргип алганды билчү экен да алчы. Бак эмне ал тоо турат, жайлоо турат, эмне жолдо, аны уктап албайм ба. Эме кыла берет экен, кечинде чарчап кечип жатканбыз деп ушинте бересиң да. Анан азыр ар бир нерсени карап, ошону көрүп, деп анан баягы жаратылыш менен сүйлөшөт экен адамдар деп мен мурда ошончо угат элем да. Анан эмне кылып сүйлөшөт болот экен десе, көрсө, окусаң мындай экен да. Мына гүлдү коелучу, гүл өзү назик го. Анан кийин бирок таштын үстүнө өсүп чыгып калат да. Гүлчү анан таш бүтүн. Анан мынтип айтылат экен да. Ар бир жандыктарды, барлыктардын баарын Кудай жараткан да, анан ушу кичинекей назик гүл желден чыгаарда дейт. Өзүнүн жагдай тили менен, абал тили менен Кудайды улуктайт экен да. Сен баардык нерсенин ээсисиң, баардык нерсе сага таандык деп улуктаганда дейт өзүнүн жагдай тили менен. Анан таш жарылып, гүлдүн чыгышына жол берет деп коет экен да. Анан мынтип таштын ортосуна чыгып өсүп калат экен да. А эгерде гүл дейт ташты тешип чыккандай катуу болгондо, биз анда гүлдөн сверло жасап алып ташты тешпей белек дейт да. Ал Алланы улуктаганда дейт. Ар бир нерсенин өзүнүн табият, Кудай таала ошо бири-бирине ошондой эме берген. Жаратып койгон да. Ошон үчүн өтүп баратып гүлдү көрүп деп кыймыл бар да. Ошон үчүн өсүп чыгып атат, чөп делемит өсүп чыгып атат, кыймыл бар, бири-бири менен сүйлөшө турган өздөрүнчө немеси бар. Абал тил деген кандай бул жагдай тил десе, бизде жалпак тил бар экен, биз экөөбүз сүйлөшүп түшүнүшүп атпайбызбы? Абал тил деген, мисалы мен мынтип карап сени жаман көрүп койсом, сен ичиңен эмне жаман көрүп атып түшүнүп каласың да. Ушул абал тил да. Жан-жаныбарлар, өсүмдүктөрдүн тили ушулар. Абал тил менен сүйлөшөт, бири-бирин түшүнүшөт. Ошондой жаратып койгон. Обязательно жалпак тил менен сүйлөшүн эмес да. Ошол сыяктуу кетип атып, азыр мисалы мен жайлоодо же тоодо кетип атсам, ушул өсүмдүктөр менен эмелердин кантип өсүп чыгышын,
алардын сага карата болуп аткан Кудайдын жаратып койгонун ал сага карата бирөөсү кызыл, жашыл, көк, сары болуп ошондон рахат алып, ошондон эргүү алып, жашоодо ушинтип Кудайдын берген нерсесине маани берип жашасын деген ар бир нерседен ошол Кудайдын өзүнүн сыпаттарын көрсөң болот дегендей жаратып койгон экен да. Аны элестетип көрөм. 20-га чыккан баланы же 25-ке чыккан баланы айтсам, гүлдей өсүп турат деп, өсүш керек деди. Бала как в порядке вещей, өсүш керек деп антип коет. А биз ошону түшүнгөнгө аракет кылат экенбиз. Ошон үчүн мен ойлойм, мисалы, мен өзүң айткандай, эгерде мен курс ача турган болсом, бир темада, мен ошо теманы окуп алып туруп анан түшүндүрүп неме кылсам, мен сабагыма келгенде интересный эле болот болуш керек эле деп ойлойм. Жанагындай коуч болуп алышат го азыр. Коучторду карасаң эле күлкүң келет кээ бирөөсү. Бир кыз, мен тамашалап азыр айтып атам, бир кыз келиндерге кантип төрөш керек экен жөнүндө неме сабак берет экен, өзү турмушка чыга элек экен да. Өзү төрөп көрбөптүр да. Ал кантип сабак берет дегендей. Аны 15ти төрөгөн апа айтып ал, ай келиндер, мындай кылып жүрсөңөр, мынтип төрөсүңөр десе другой вопрос. Ошон үчүн сабакты дагы жөн эле окуп алган эмес, ал жашоосун өткөргөн. Возраст болуш керек, обязательно порядке. Бир 50ден өтүш керек, 60-70 жашка чыгыш керек. Ал аксакал жашоосунда көп нерсени көргөн, анан көп окуган болсо, анан ошо кишиден бир жыйынтык алса болот. Эң сонун, сиз менен азыр олтуруп убакыттын кандай өткөнүн да сезбей калыппыз. Өтүп кетти убакыт. Бат эле өтүп кетти. Кызыктуу маек болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Сизден эркин микрофон болсун. Элибизге кайрылуу жасап койсоңуз болот. Азыр түз эфирби бул же кандай? Записпи? Түз эфирде. Анда урматтуу кыргыз элим, элибизде тынччылык болсун, эң негизгиси токчулук болсун. Кудайга 1000 мертебе шүгүр деп жашайлы. Адам 3 күн менен 3 күндүк өмүрү болот деп айтат экен. 5 күндө айтат го, жок 3 күндө айтат экен. Неге десе, кече бүгүн анан эртең деп коет. Кече күнкүсүн кандай иш кылган болсок, туурабы, туура эмеспи, өтүп кетип калды, майла жок, кайрый албайбыз. Жакшы иш кылган болсок, сүйүнүп калабыз, кече жакшы кылдым деп. Бүгүнкү күндү пайдаланып кал дейт. Бүгүн колдон келсе жакшы нерселерди кыл, жакшы сөздөрдү айт, адамдарга жакшы мамиле кыл. Эртеңки күн белгисиз. Кудай таала кандай күн берет, ал белгисиз. Ошон үчүн 3 күндүк жашоодо баарыбызга бири-бирибиздин көңүлүбүздү карап, жашоо жакшы адамдар менен кармалып турат дейт. Ошон үчүн бири-бирибизге жакшы гана кылалы, анткени ар бир нерсе кайтып келет. Жакшы кылсаң да кайтат, жаман кылсаң сөз кайтып келет экен. Ошон үчүн баарыңыздарга ден соолук. Өзүңө жакшылык кылам десең, бирөөнө жакшылык кыла бер, өзүңө жакшылык кайтат экен. Анан жигиттер майрам болсо суук болуп өтүп кетти. Биздин майрамдын келиши бул демек айымдардын майрамы жакында дегендин белгиси дегендей болуп, айымдардын майрамы да келатат. Баарыңыздарды куттуктайбыз. Концерт меники 8 мартта Нарында болот. 7-синде Акталаада. Ошол майрамдык концертти өзүм жериме барып коюп келейин деп атам. Баарыңыздарды концертке чакырасыз. Шылтоодо мындай шылтоолоп мындай реклама кылып алайын. Рахмат сиздерге да чакырганыңыздарга. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана музыкалык тыныгуудан кийин кайрадан эфирде көрүшкөнгө чейин